Кыз атасынын бир тууганынын үйүндө жашап, шаардагы лицейлердин биринде окуган. Бишкектин Жеңиш конушундагы үйлөрдүн биринен 17 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Ал Нарын облусунун тургуну болгон. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарынан билдиришти. Ага ылайык сөөктүн табылганы боюнча маалымат 15 октябрда эртең менен саат 7:30 келип түшкөн. Кыз атасынын бир тууганынын үйүндө жашап, шаардагы лицейлердин биринде окуган. Анын сөөгү өз төшөгүнөн табылган дейт Булак билдирди. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы кыз сабалып жана муунтулуп өлтүргөнүн көрсөткөн. Кылмышка шектүү катары 25 жаштагы Т.Д менен 20 жаштагы Т.М кармалды. Каза болгон кыз менен кармалгандар тууган болгон. 21 жаштагы бала жасагандардын моюндаган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Булак Спутник KG.